الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ayet Murza özünü толық таныстырсаң. Бұл жақта азыркы күндө 2023 жылы Узген проекти боюнча канализация түтүктөрү өткөн жайдын ордунда азыр казуу иштерин жүргүзүп атабыз. Бул жакта Узген мунарасынын алдында, бул жакта азыркы күнгө чейин 5 секцияга бөлүнгөн. Биз ар 3-чү секциянын алдында турабыз. Бул жакта казгандар боюнча мына бул сөөктөрдү, адамдардын сөөктөрү табылып жаткан кезде болжолу менен бул аял кишинин сөөктөрү деп айтып атабыз. Анткени бул жакта эркек менен аялдардын сөөктөрү менен бул тазовый кости деп коет. Ушул жагынан белгилеп, ушул жактары менен аныктап айта алабыз. Бул жактан тышкары дагы бир экинчи сөөк, адамдын сөөгү дагы чыгып жатат. Болжолу менен биздин оюбуз боюнча азырынча 19-18 кылымга тастыктап такап айтып атабыз. Анан кийинчерээк так маалыматты айта алабыз. Анткени бул жактан өзүңүздөр көргөндөй бул жакта стенка профиль деп коет. Ошо профилдерин казганда бул жактарынан казууларын, ошол ямаларын көрүп айтып атабыз. Анан бул жактарда уже кийинки жактарды уже 12-13 кылымга таандык имараттын калдыктары. Бул ошо чыгып жаткан мезгили. Буларды азыр бөлүп да койгонбуз. Мына бул Узген мунарасынын убагында болуп жүргөндө бул жанында ошол мезгилде кирпиштери? Ошол мезгилде кирпиштер. Так эле бул кирпиштердин азыркы күнгө чейин дагы салыштырып көрсөк, ошол кирпиштер бул убагында ошол көмүлүп жердин астында калып калган. Азыр мына казып атабыз. Бирок так маалыматты биз айта албайбыз. Кайсы имараттын эмне имарат болгонун. Бул эми болжол менен ошо орто кылымдарга тиешелүү имаратпы? Ооба, орто кылымдагы. Бул Узген мунарасында орто кылымда чоң шаар болгон, ошо ири шаарлардын ошо калдыктардан кийинчерээк канча деген мезгилинде булар ташталып, уралып, анан канча деген бул жака аймакка немелер келген. Чабуулдар түшүп ошол. Айбек мырза, дагы бир суроо да. Бул эгер биз 11-12 кылымдар же 10 кылымдар деп алсак, ал муну биз азыр сиз көрсөткөн сөөктөр ошол деңгээлде турат да. Деңгел жагын буну кандай түшүнмө кылып беребиз? Бул аркы жагында дагы ушундай сөөктөр чыгып атат. Анан бирок ал жак уже аралашып кеткен да. Анан бул жагын айтып атпайм, бул стенкасы бул бровка жактарынан көрүлөт. Ал жагынан ошо караганда кийинчерээк эле бул жагын ошо үстүнөн казып туруп эле, ачып туруп кишини сөөгүн түшүрүп туруп эле, жаап туруп эле кайра чыгып кеткен. Ошонун бул жактан стенкасын бровка деп коет. Ушул жактардан эле аныктап айтып берет. Анткени ал жакта аралашып кеткен. Керамика болобу, кийинки менен жаңы керамикалар менен аралашып болуп жүрөт да. Ошону казып тазалаган учурда анан ошонун негизинде да айтып атабыз. Анткени бул жактын тегерек четинде орто кылымдарда бул жакта болгондо дагы тиги мавзолейде эле көмгөн да. Бул тегерек четинде көмгөн болушу мүмкүн эмес деген ой. Анан ошол жанакы негизинде биз айтып атабыз да. Анда бул сөөктөр ошол жанакы жердин асып казанак казган жердеги ылдыйкы жерге түшкөн да. Ооба. Анда азыр ошондо турган бир 2-2,5 метр бийиктик канча бийиктик мына? Бул жагы азыр 2,40 2,40 Ооба, 2,40. Анда ошо 2,40 метр бийиктик. Азыр биз мына бутубуз турган жер ушул 11-12 кылымдарга жеткен Ооба. Чукурлукпу же? Ушул чукурлукта. Бул жактан мындайча айтканда көрдүңүзбү? Бул жагында дагы. Бул жактарында бири учурларда казып кеткен, анан казылганда бул жагынан ошондо көрүнөт да, перемеш аралашып кеткендер. Жердин катмары да көрдүңүзбү? Башкача болуп көрүнөт. Бул жак убагында казылган. Булар бирок кийинчерээк эле казылганда, бул жакта да бир суу түтүкчүлөр эски совет учурундагылар болгон. Көрдүңүзбү? Бул жактары мындай сызыктар кетип атат. Мына тунук болуп турган жери эски өзүнүкү?
ал өзүнүкү бойлор менен көрдүңүзбү? Бул жактар бүтүн уже кийинчерээк сол жакты казганда арык болуп чыккан. Бул арыкты деле кийинчерээк казган болчу да, кийинчерээк казып туруп анан арык катары болдун. Ошонун негизинде көрдүңөрбү? Бул катмарлар менен ушунча көрүп айтылат да. Бул жакты казганда дагы аралаш чыккан. Керамика бул 20-19 кылымдын анан орустардын царский деп коет. Царский монеталар бүт ошол жактардан бул жактардан аралаш болуп чыгып атат. Мада тыйынтып булар, Ооба, тыйын. Ошол Орус империясы бул жакка келип, бул жакта бир учурларда да туруп кезгенде ошолар аралаш царский монета деп коет. Андан да тышкары ошол мезгилдеги көптөгөн Россия империясынан Кузнецовский деген материалдар бар. Ошол чыны, идиш аяк, андан да тышкары бул ошол жакта колдонулган немелер, духилердин калган немелери. Айнек куюлуучу идиштер, идиш заттар бүт ошол жактардан бул арык жактан чыгып аткандары да. Ошол менен сен бул жерде бир башталгандан бери иштеп атасыңар да? Ооба. Болжол менен канча болжолду мындай экспонатта болду? Сынык бүтүнү болуп. Сынык бүтүнү менен азырынча биз сизге айтып берелик. Бүтүндөрү бир 20дан ашык чыкып. Анын арасынан дагы ошо реставрация жасалганы да бир 10дой чукур бар. Андан дагы көп биз жумуштун жыйынтыгы менен эле айтып бере алабыз. Бирок мындайча кийинчерээк ушул Узген музейине комплексине өткөрүп беребиз. Ал жакта бир жакшы экспонаттардан өзүнчө коллекция болот. Ооба, коллекция кылып туруп, жаңы көрөрмандарга да бир кызыктуу боло турчу нерселер. Бизде ушул элде ар кандай кызыкчылыктар бар да. Мына ошол кызыкчылыктар бар. Анан бири чала угуп калат, бири тиги бир учурулган сөздөрдү угуп калат. Ооба, ошол анан ошондой маселелер бир эртең баягы жомок болуп ар кандай сөз болуп кетпес үчүн биз мүмкүнчүлүктүн жетишинче шуну бир элге журтка жеткизип коелу деген аракет да. Азыр эми могул жерде болжол менен эмне болушу мүмкүн деп ойлойсуздар? Бул жакта болжолдой эчтеке деле алдында уже болду, чыкпайт. Слоюнда эчтеке жок. Анткени тигил 1-2, 3 секция менен караганда бул уровендеги ошо минареттин уровендеги ушундай кыштар алар ал жакта ылдыйрап кеткен. Бирок көтөрүлүп бул жакка ошол келатат да. Анан жанакы айтып кеткен. Бул азыр ошо мунаранын пайдубалы менен бирдей болуп калабы? Бирдей болуп калат. Ошо пайдубалын түшүп алып калат, Мунаранын тигил жакты 2-20 болсо, бул жагы мына бул үстү дагы бул 2-10, 2-20дай болуп атат. Бул жагы менен 2-1 40, 2-50гө түшүп калат. Ошол деңгээлге түшөт. Ошол деңгээлген бизде ошол менен өлчөп көрдүк да. Бирок 1-2 секция жагында ал жак бул жак уже бир аз төмөнүрөөк кетет. По наклонной кеткен да. Мунулар эмне болушу мүмкүн? Азыр бул жерден дагы кайра ошо мөрзөлөр чыкпайбы? Сөөктөр. Бул жактан дагы бир чыгышы мүмкүн. Бирок бул келеген нерселер булардын мисалы үчүн сандал болушу мүмкүн. Бирок тиги кийинки секцияларда да чыгып атканда көрдүңүзбү? Бул жактарда немелери, очоктун күлдөрү. Ооба, сандал деп айтылып коет. Азыркы учурга чейин бул жакта жергиликтүү тургундар Ферган өрөөнүндө ушундай сандалдарды колдонуп келет. Анан сандал, анан ушу сандал болушу эле ыктымал да. Бул ушул имараттын бир бөлүмүнүн жылыта турчу жайы. Мындайча айтканда. Бут жылытуучу, энени жылытуучу. Бул сандал менен бул сөөк мүрзөнүн жакын болуп калышынын себеби эмнеде болуп калат? Бул жакта кийинкилер ошо көмгөндө булар деле билген эмес да сандал бар экен. Ошолар алып туруп эле бир жерди казып туруп эле ошол менен көмүп кете берген. Бул жанакы негизгисин казгандан кийин казанагы турган жер экен да. Ооба, бул жагы көрдүңүз, үстү көмүлүп турганда алар деле бул жакта сандал бар экен. Билген эмес да. Билген эмес да, ошон үчүн казып туруп эле бул жакка көмүп туруп болуп кете берген. Азыр тиги кийинки секцияны ошондой видеого тартып көрсөтсөңүз, ошол жактан көрөрмандарга кичине. Муну бир кызык жери Айбек мырза. Эми археология көөлө казууларга катышып жүрөсүңөр. Булар бири түштүк тарапты, бири түндүк тарапты коюлуп атат. Бул эмнеден себептен деп ойлойсуз? Ар түрлүү ал жактан чынында мен сизге бир мындай же мындай деп айтканга туура эмес болуп калат. Анткени канча деген көрсөтөндөрдү казып жүрөбүз. Илгерки байыркыдан баштап
орто кылымга чейин ар кимдердин ырым жырымы ар кандай болгон да ошол ырымына анан ошол жактарына карышта салыштырмалуу көмө берген да. Өздөрүнүн ырым жырымына жараша. Кыргызстандын аймагында бир эле убагында кыргыздардан тышкары канча деген түрк элдеринен да тышкары ар жактан келген адамдар дагы жашаган да, алардын өзүлөрүнүн маданияты болгон, өзүлөрүнүн салт санасы болгон. Ошол салт саналарына жараша өзүнүн дүйнө таанымына жараша. Ооба, ар бирөөнүн өзүлөрүнүн, мисалы үчүн мусулманчылыктан да тышкары бул жакта көптөгөн адамдар башка вероисповедание менен жашагандар да. Алар дагы көп, аз эмес. Эми силер бул жерде казуучу катары эмес, сен өзүң мына профессионал археолог катары бул жер эмнеге айланыш керек? Азыр эми мунун үстүнөн силер турба түшөгөн атат, Ооба, бул жакта азыр канализация. Эгер турба түшүлсө, мындай тарыхый баалуулуктар жок болуп кетпейби? Булар чынын силерде бул жерде жумуш аткаруучу катары эмес, баягы өзүңүн көкүрөгүндө археолог катары чындыгы. Негизи бул жагында башында биз айтып келататкан ошол жол үстү чыкпады беле. Ошолорду буларды музейификация катары, мисалы үчүн Узген музей архитектурный комплекске өткөрүп берип койсо, ал чынында эле чоң жетишкендик болмок да биздин руханий мурас жагынанчы. Бирок эми чынына келсек, ал колубуздан келбейт экен. Мындайча айткандачы, ал жактан бул көптөгөн жумуштар бар, анан көптөгөн бул жакта стратегический Узген шаарына маанилүү деп, анан ал жагы да уже алынып кеткен соң азыр эми эчтеке кыла албайбыз го. Эми аркы бөлүмдөгү өзүң көрсөтүп койсоң, ал жерде дагы көрүп. Бирок бизге себеби мунун баардыгын биз ушул жерге тарыхка кызыккандарга, анан жанакы өзгөнгө кайдыгер эмес көп инсандар бар, өзгөнүн тарыхына кайдыгер эмес көп инсандар бар. Ошолорго биз мындай биринчи ушул жерде иштеп аткан, ушул жерде пешине тер төгүп, ушул жерде казуу иштерин жүргүзүп аткан адамдын өзүндөгү маалымат катары жеткизип коюшубуз парыз да. Эң негизгиси бул жакта жыйынтык бизге чоң жыйынтык болду да. Бунун баарын биз азыр фотофиксация кылып, 3D моделирование кылып, ошонун баарын негизинде азыр цифровизация деп атпайбы? Археологияда ушул мезгилге чейин жетти. Бунун бүт алынган, тартылгандын баары 3D модельдеринде калып кете берет да. Бирок мындай жок болсо цифровизация катары ошонун баарын алып алганда бул деле бизге чоң жетишкендик. Мисалы үчүнчү. Өзүңүн аты жөнүңдү толук тааныштырып койсоң. Менин атым Айбек Молдокматов, өзүм ошо музейде, улуттук Бишкектеги музейде иштейм, археолог, реставратор болуп. Рахмат.